Саламатсыздарбы? Бизде конокто дагы бир жолу мындан 2-3 күн мурда эле интервью кылдык эле Каныбек Осмоналиев, профессор, дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы төрагасы, билим берүү министри болгонсуз. Билим берүү боюнча сиз сырттан азыр карап атасыңар да, мурда жетектегенсиз. Кандай абал болуп атат билим берүү тармагында? Өзгөчө диний билим берүү боюнча дагы абдан көп талаш тартыштар болуп атат. Кандай деп ойлойсуз? Ар кандай улут болобу, ошол улут өзү түзгөн өлкө болобу, биринчи кезекте анын көрсөткүчү бул элинин билим деңгээли, сабаттуулугу. Советтер Союзу биз андай мындай дейбиз, сабаттуулукту жоюш боюнча бир дүйнөлүк феномен болгон. Айрыкча 30-жылдары 20-кылымдан. Анын ичинде биздин кыргыздар да бар эле. Эми туташ эле сабатсыз болчу да биздин чоң аталарыбыз, туурабы? Албетте, көпчүлүгү баягындай бир энтузиазм жолу менен болсо, дагы көпчүлүгү чын эле катуу тартип менен болгон. Бирок билимге, анан илимге умтулган шартты түзүп, ошону элге үндөй алышкан да коммунисттер. Бул жагынан биз моюнга алышыбыз керек. Черчилль бекер айткан эмес да, туурабы? Сталин падышалык Россияны баягындай сокол менен алып, ядролук курал менен өткөрүп берди деп. Анан келип 30 жылдын ичинде жасады дем ошону. Андан кийинки Советтер Союзунун космос багындыруу иштери, өндүрүш иштери жана башка акыркы учурларда албетте артта калып атканды эле биз билебиз. Айрыкча кибернетиканы, генетиканы баягы неме кылып, анын ичинде экөөбүз жакшы көргөн кванттык механикага да тийип салган учурлар болгон. Хотя кванттык механиканын элементтери менен атом бомбасын, сутек бомбаларын, термоядролук бомбаларды жасаган биринчи болсо 2 киши болгон, ансыз болбойт болчу да. Ошону жасагандар кванттык механиктер болушкан да, Курчатов өз баш болуп. Демек, биз Советтер Союзу кыйрагандан кийин жакшы эле энчиге ээ болуп калганбыз. Кыргызстан 100% жакын эле сабаттыгы жоюлуп, аталарыбыз, апаларыбыз окушту билет болчу, жазышты билет болчу. Ама ошону улап алып кете турган шарт деле бар болчу бизде. Тилекке каршы ошол 15 союздук республикалардын ичинен ушу биз жана бир экөө болушу мүмкүн, эми алардын айтпай эле коеюн. Биринчи эле биз өндүрүшүбүздү талкалап алдык да. Мындай алышты көрө билгендик ишти жасай алган жокпуз. Кандай жолдор менен талкаланып кетти, таланып кетти, тоналып кетти, аны баарыбызга белгилүү. Эми албетте баягы Песак деген программалар өздөрүнүн ичинен жасады. Бирок аны сактап калган эле өзүнүн кошуналары деле болду да. Ошол Өзбекстан, ошол Тажикстан, Казакстан биринчи баштап, анан кийин токтотту. Бюджетти түзө турган завод фабрикаларын баардыгын сактап калышты. Убагында иштете алышпаса, консервация кылып коюшту. Анан кийин иштей баштады. Мисалы, Чкалов авиазаводу Ташкенттеги 20 жыл консервацияда болуп туруп, мына азыр 10 жылдан бери иштеп атат. Самолет чыгарган авиазавод. Андай мисалдар көп. Жаңы заводдор курулду. Анан өндүрүш талкалангандан кийин биринчи эле сокку билим берүү системасында болот экен да. Аны биз кааласак деле, каалабасак деле. Себеби биздин бүтүрүүчүлөр бир жерде иштеш керек да, айрыкча инженердик кадрлар. Биз ушундай энтузиаст болгон экенбиз. 92-жылы мен Дастан технологиялык университет деп физприроддун базасында ошол цеховой университетти түзгөнбүз. Баягы завод ФТУЗ деп илгерки баягы тандем. Ошондой учурлар болгон. Анан кийин түздөн-түз биздин билим берүү системасына бул таасирин бере баштады. Заводдо талкалангандан кийин жаштарыбыз иштей турган жер калбай калды. Коллектив чарбалар талкалангандан кийин жеке чарбаларга өткөрүлдү дагы. Жер айрыкча түштүк райондордо 1 соток, 2 соттан тийген учурлар болду да бир эмеге, үй бүлөгө. Анан эмне болду? Эмгек мигранттар башталды, миграциялар башталды дагы. Советтер Союзунда калган билим берүү системасын толук талкалап алдык 10 жылдын ичинде эле, 2000 жылга чейин жетпей эле. Анын ордуна альтернативдүү жаңы бүгүнкү чакырыктарга туура келген билим берүү системасын түзгөн жокпуз, түзө алган жокпуз. Ар кандай баягындай Европанын, Евросоюздун жардамы менен, башка эл аралык институттардын жардамы менен жакшы программаларды киргиздик. Бирок алар жалпы республикалык бирдиктүү системага айланган жок да. Кээ бир проекттер, кээ бир программалар баягы долбоорлор пилоттук режимден өтө албай калды.
Ошол эле эсиңизде баягы бүткүл дүйнөлүк банктын сельское образование деген проектиси, жан башына каржылоо деген долбоорлор. Болония процессин деле биз ойлонбой киргиздик көп эмелерге. Ушул зыян тийгиздиби Болония процесси? Болония процесси көбүнчө инженердик, анын физика-математикалык илимдерге катуу зыян тийгизди. Медицинага тийгизди. Көрсө Европанын көп университеттери өздөрү өтпөптүр да, айрыкча техникалык. Ошол Гейдельберг университети өткөн эмес. Берлин техникалык университеттери. Эми Европанын түшүнсө болот. 1979-жылы баягы Экинчи дүйнөлүк согуштун эпкини менен демографиялык кризис болгон жылдарда алар ошол өздөрүнүн классикалык университеттеринин эмесин беделин көтөрүш үчүн коммерциялык жолго түшкөн дагы Болония процессин ойлоп табышкан да. Баягы мобильная студия энтов. Африкадан, Азиядан, башка эмелерден студенттер өздөрүнө тартыш керек болчу. Erasmus Mundus деген программалар бекер чыккан эмес. Вот. Мисалы үчүн МГУ бизден өткөн жок. Бизден деп кое берейин, эми Россиянын МГУсу өткөн жок. Баягы эски адат боюнча. Вот. Бир топ Бауман, мисалы үчүн техникалык өткөн жок. Москва энергетикалык институту азыр университет болду. Санкт-Петербург университети айтмакчы. Өткөн жок. Санкт-Петербург университети дагы акылдуулук кылышты. Алар кээ бир факультеттерин өткөрүштү. Гуманитардык факультеттерин. Аны ошентип ар ким эми, биз поголовный ошого берилип кеттик да. Бирок бул өзүнчө тема. Сиздин айтканыңызга менин жообум ушундай болуш керек эле. Анан келип мектептерге катуу сокку боло баштады да. Ата-эненин доходу азайганда балдарын иштете баштады. Мектептерге жибербей башташты. Базарга чыгышка туура келип калды. Мал багышка туура келди. Жеке чарба өстү. Мамлекет аны убагында жакшы колдой алган жок. Мигранттардын жардамы менен бутуна тура башташты кээ бир ата-энелер. Ушундай бар стихиялык болгондо дагы абдан капитализмдин бир эң ырайымсыз формасы бизге келди. Аны менен катар эле чет элдик диний эмиссарлар келе баштады. Бардык агымдар боюнча. Алар келип ошол балдарды дин эмесине окутуу иштери башталды. Эгер ислам динин ала турган болсок, биздин жаш балдарды чет элдик медресе, институттар, университеттерге жибере башташты. Биринчи туристтик визалар менен жибере башташты. Андан кийин алардын өздөрүнүн да кызыкчылыгы болгон эмиссарлардын иштери башталды бул жерде. Деги эле протестанттык кыймыл дегенди билчү эмес элек. Бардык эмелери келди. Баптисттерден баштап тиги элүүчүлөр, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, 7-нчи күндүн адвентисттери, мормондор абсолютно эч кимге баш ийбеген өздөрүнчө бул америкалык феномен. Ошондордун баары келип, анан өздөрүнүн мейли дин эркиндиги болсун, башка болсун, өздөрүнүн ошол миссияларын билим берүү менен байланыштыра башташты. Эсиңиздеби? Түштүк Корея келип, Евангелия университетин ачты. Азыркы чейин иштеп атат. Барбы Кыргызстанда? Университетин ачты. Ал жерден күчтүү балдарыбыз ал жака тартыла баштады. Кача ошол кездеги биздин конституция боюнча милдеттүү 9 жылдык билим берүү мектептерде. Бирок 5-6 класстын балдары тартыла баштады да. Медреселерде окула баштады. Мурун бир медресе жок эле, азыр 100ден ашуун медресе бар. Ислам университети ачылды. Мейли 10га жакын ислам институттары бар. Менен баягы Куран курстарын айтпай эле коеюн. Бирок ушулардын баардыгы элдин өзүнүн эрки болот. Ооба. Бирок кандайдыр бир тартип болуш керек да. Тартип болуш керек да. Эркиндик болбой эле бейбаштык болуп калды да. Анан эле капысынан эле Акаевдин ошол 2000 жылдан бери жагындагы саясатында дин менен мамлекет ажыратылган деген түшүнүк биринчи орунга коюлду дагы, биз аларга киришпейбиз деген нерсе түшүнүк болду. Ошондон пайдаланышты. Натыйжада биз башкара албай калдык. Агымдарды да башкара албай калдык. Регуляция болуш керек эле да. Конституциялык норма макул, дин эркиндиги деген. Бирок башка да бир конституциялык норма бар. Элдин стабилдүүлүгүн коргош керек да. Камсыз кылыш керек да мамлекет. Диндин негизинде, динди аралашташуу негизинде Тажикстан эмне болгонун көрдүк жаныбызда эле. Ошол жылдары 90-жылдардын аягы, 2000-жылдардын башында 250 миңге жакын жаран каза болду граждандык согушта. Анын баары дин менен байланышкан согуш болду. Вот ушундай нерселер анан кел ошол университеттердин ачылышы, кандайдыр стандартка
кандайдыр бир тартипке баш ийе турган нерсе канча аракет кылсак дагы значит колубуздан келген жок. Туркия Ататүрктүн эмеси көрсөтмөсү боюнча өздөрүн светтик, лайык деп жарыялагандан кийин алар дин менен мындай аралаштырган кандайдыр бир жалпы билим берүү мекемелерин түзө башташкан экен. Айрыкча 60-жылдардын аягында. Алар эмнелер? Алар имам хатип лицейлери деп коет. Имам хатип лицейлери жалпы билим берүүчү эле лицей. Бирок адистештирилген лицей, специализированный лицей. Анын негизинде ислам баалуулуктары турат. Кыздар өзүнчө окулат, балдар өзүнчө окушат. Бирок физика окулат, математика окулат, баягы лайык предметтердин баары окулат. Ал лицейди бүткөн бала медицина факультетке тапшырса болот, инженер болсо болот, экономист болсо болот. Тайып Эрдоган өзү ошол имам хатип лицейин бүткөн экен да. Анан кийин экономист болуп окубады. Вот. Аны жасоонун ордуна канча сунуш киргиздик. Мен министр болуп жүргөндө киргизгенбиз. Анан динге иштегенде күнү түнү ошонун үстүндө иштедик. Бир топ группа. Бирок кабыл алынбай келди. Эмдигичи кабыл алынбай келет. А медреседе окугандар кандай болуп атат? Бир медресе, айталы бир 100 жакты медресе деп айтып атпайм. Адан да көп аз 130 деп айтып жүрүшөт. Бир 20дайы Пакистандын таасиринде. Бир 40дайы Сауд Арабиясынын таасиринде. Дагы бир мынчасы түрктөрдүн таасиринде. Дагы бир мынчасы Египеттин баягы атактуу Аль-Азхар университетинин бүтүрүүчүлөрү. Вот ушундай болуп, бизде баягы унификацияланган дини билим берүү системасын түзө алган жокпуз. Яга эметкен жок. Мен ушу жаман оюмда, жакшы оюмда ушу кыялданып жүрдүм эле. Ой, бир 20-30 жылдан кийин бизде ислам интеллигенциясы пайда болот депчи. Кана ислам интеллигенциясы? Наоборот, Ноорузду майрамдабагыла, жаңы жыл бул ширк, жаңы жылды майрамдаган деген нерселер басымдуулук кылып бара жатпайбы? Хиджаб кийгизип атышат кыздардын. Хиджаб кийгизген ал өзүнчө эле эме болуп калды. Тиги анча-мынча акылы жок деп коеюнчу. Исламдын атын булгаган кээ бир жигиттерибиз барып мектептин мугалимдерин жакалап жүрүшөт. Хиджаб менен киргизесиң. Болсо мына эмени окутпайсың, биологияны окутпайсың деп чыгышпадыбы? Дарвинге каршы чыгып атышат. Ошо Дарвинде шултоо болушуп туруп. Ал бир эми илимий версия экендигин түшүнгүзүп да келишкен жок да. Эми космология менен космогонияны айтпай эле коеюн. Аламдын түзүлүшү, кийинки жылдары дагы эмелер. Анан бунун баары эмне бул? Мунун баардыгы жалпы билим берүү системабыздын талкаланып бараткан фонунда күч ала баштады да. Ого бетер да. Ого бетер күч ала баштады. Мугалимдин айлыгын гана кармап калдык. Анын башка мектептерди каржылай албай калдык да. Мугалимдин бедели тез түшө баштады. Ушундай эле көрүнүш жогорку окуу жайларда болду. Жогорку окуу жайлардын ченемсиз эле сандарын көбөйтүп ийдик. 70-тен ашык дейт го азыр. Азыркы күндө ошондой. 100ден ашкан учурлар болгон да. Райондун борборлорунда филиалдар ачылган да. ПТУлар кадимкидей эле университеттерге айланып баштаган да. Эми филиал өзүнчө болуп эсептелбейт го, өзүнчө болуп эсептелбеген менен ошол жерде, мисалы үчүн райондун борборунда окуп атышат да балдар. Өмүрүндө театрды көрбөсө, өмүрүндө библиотеканы көрбөсө, информациялык, коммуникациялык бум акыркы 10 жылда эле пайда болду да бизде, келди да бизде. Ага чейин ошондой болуп келди да 20 жыл. Вот, ушундай нерсенин фонунда илим изилдөө иштери такыр башка эмеге өтө баштады. Эсиңиздеби, баягы Интас программасы, НАТОнун илимий программалары баардыгы жөн эле мындай бир чеңгел эле бир адамдардын колунда болуп калды да. Озунгандардын колуна өттү дагы, анын өздөрү каалагандай пайдалана башташты. Ислам Каримов баардык программалардын баарын билим берүү министри аркылуу гана өткөргөн да. Чет элдик программалар, долбоорлордун баардыгын абдан катуу тартип менен. Мен аны 100% туура кылды деп айта албайм. Бирок билим берүүнүн бирдиктүү системасын алар кармап кала алышты. Кстати, мен чоң ойгон деп коеюнчу, акыл эске кирген эстондар деле ошондой ишти жасашты. Эми аларда протестанттык негизги диний агым. Бирок, тем не менее, алар өздөрүнүн Совет Союзунан калган инфраструктурасын толук менен сактап кала алышты. Билим тармагында. Билим берүү системасы эсилүүчүндө эле 11 жылдык болчу аларда. Бизде 10 жылдык эле го.
Ошонун базасын бузбай алып кете алышты да азыр Европанын авангард мамлекеттеринин бирине айланышты. Хотя Аябай, да. Эстонияда кем байлык жок, бир сланецтен башка. Токойу бар, суусу бар. А бирок информациялык, коммуникациялык технология боюнча азыр биринчи орундарда, алгачкы орундарда кетип атышат. Азыр Финляндияны басып өттү сапаты боюнча. Билим боюнчабы? Жалпы билим берүү боюнча. Тарту университети, Таллин университети, мурун Таллин педагогикалык институты болчу, эки университеттин айна чекесине топтой алышты. Билим бериш жаман жалпы саясатын. Ошол Erasmus Mundus программасы менен Европанын жакшы университеттеринде окутуп алышты. Бирок кайта келе турган шарт менен окутуп алышты. Ошолор азыр проректор, декан, алды ректор болуп иштеп атышат. Мен мындай баягы эмес жогору жагын айта турган болсом, а негизги кыймылдаткыч күчтөрү баягындай сапаттуу билим менен келе алышты дагы өздөрүнүн мурунку Советтер Союзунан калган наследиелерин бардыгын өркүндөтүп, өрүштүп кете алышты да. Мына Эстония деле, Кыргызстан деле СССРдин бирдей программасын окуганбыз. Бирдей программа менен окуган, бир жумурияттары стандарт бирөө эле болчу да. Стандарт бир эле. Эми азыр алар кайда, биз кайдабыз? Биз улам-улам түшүп баратабыз. Алар улам-улам көтөрүлүп барат, тилекке каршы. Финляндиядан ашкан болсо аябай да. Билим ошо орто мектептер боюнча уже 2-3 жылдан бери форумда жүрөт алар Финляндияга. Көрдүңүзбү? Туура уюштура билүүдө экен да. Ошо да. Кептин баардыгы ошондой экен да. Мына Кореяны айтып кеттиңер. Протестанттар деп. Эми алар деле мына ачып коюптур эшикти. Протестант болобу, өздөрүнүн мурдагы дини болобу, байыркы буддизм болобу, бирок өнүгүп атпайбы баары бир? Буддисттер 11% түзөт. Кореяда. Негизинен протестанттар. Бирок аларда унификацияланган программа бар протестанттардын баардыгы үчүн. Баягы Кореянын кылымдык каада салттары кармайт протестанттар. Эмнечи? Конечно, динди да кармайт, өзүнүн салтын да кармайт. Салтын да кармайт. А биздики салтты жоготуп салып атпайбы? Манасты керек болсо ширк деп айтып атпайбызбы? Мына көрдүңүзбү? Ушунун баардыгы эл бизде бирдиктүү улуттук идеологиянын жоктугу. Айрыкча Түштүк Корея ошол европалык технология менен өздөрүнүн салтын жуурулуштуруп улуттук идеологиясы бар да. Өлүп барса дагы мен корейцмин деп өлөт. Мындай нерсе. Ал турсу мына биздин эле кошунабыз Кытай. Социализм или коммунизм китайская специфика деп анан чыгышты го. Өздөрүнүн коммунисттик идеологиясын бир жолу талкалап эметкен жок. Ал турсу Мао Цзэдун да айтышты, 70% туура эмес болуп калыптыр, бирок 30% туура деп. Ну Японияны деле алалы. Ой, ал эми укмуш. Кадимкидей эле демократия, кадимкидей эле батыштагыдай бийликтердин бөлүнгөнү, партиялар өзүнчө иштейт. Ошол эле учурда өзүнүн улуттук бир дагы баалуулугун жоготкон жок. Самурайдын баалуулуктары менен синтоизмди жуурулуштуруп коюшкан булар. Синтоисттер. Эми ал дини. Берки жанагы азыркы алдыңкы заманбап саясий иштердин баары да жүрүп атат да. Ооба, император дагы бар. Император дагы бар. Булар да баягы конституциясы монархиялык конституция да. Да. Көрдүңүзбү кандай? Ошого карабай. А биздики бир оңой эле талкуулаш керек болсо, демек мурда деле күчтүү эмес экен да биздин баалуулуктар. Кандай болуп атат? Ооба, биздин ошол базистик фундаментибизди сактай албайт экенбиз да. Хотя элибиз абдан таланттуу. Макул болуңуз. Кыздарыбыз, уулдарыбыз кайсы өлкөгө барбасын, 2 жыл, 3 жылдын ичинде ошол өлкөнүн тилин кадимкидей өздөштүрүшөт. Мен Японияда биринчи жолу болдум. Ошол Цукуба университети, императордук университет. Бир топ кыргыз балдар окушат экен. Эми ал жерде абдан катуу да, тартип катуу, атшеф дагы абдан катуу болот. Ошо бир баланы бизге эме кылып жүрдү. Тиги декан айтып атпайбы? Азыр дейт, эч нерсе билбей келген дейт, япон тили боюнча дейт. Бир да тил. Азыр мына 5 жылдын ичинде дейт, биз муну кээде японец деп калабыз дейт, аркасынан калтырып сүйлөгөндө дейт. Акценттерди кармаганы, тилдин орфографиясын жазганы дагы бардыгы боюнча эң алдыңкы биздин кызматкерлердин бири. Биз эми Кыргызстанга жибербейбиз бул жигитти. Биз өзүбүз иштетебиз бул жерде. Пайдаланабыз. Деп атат. Ушундай эле нерсе Кытайда,
Эми англис тилин айтпай эле коеюн. Европанын немелеринин баардык жерлеринде бар. Бул биздин эмнебиз? Бул биздин байлыгыбыз да. Ошонун башын бириктирген улуттук идеологияны түзсөк болот эле. Балким Манас менен тандем кылып, ошол Манастын негизи баалуулуктары менен тандем кылып, исламдын чыныгы баалуулуктары менен жолдоштуруп, бирок негизи адеп ахлак, улуттук салт кыргыздын өзүнүкү болуш керек да. Мен калпак кийип эле кыргыз болуп калбайм да. Менин аң сезимим, ой жүгүртүм баары кыргызча болуш керек. Бирок алдыңкы технологиянын негизинде. Эмне үчүн мен мисалы үчүн физика ширк, физиканы көп окутпаш керек. Ал деген шайтандардын жана башкалардын илими деп айтам дагы, физиктер жасаган приборлордун баарын колдоном. Смартфонду баш кылып, туурабы? Смартфондордун түрлөрүн баш кылып колдоном да. Колдонуп атышат. Гаджеттерди айтпай, баарын колдонобуз. Ошол эле учурда жок, бул шайтандын эмеси. Бул эмне деп коюшат? Капырлардын жасаган эмелери деп айтабыз. Демек, чыныгы ислам интеллигенциясы бизге керек экен да. Алдыңкы. Мисалы үчүн дүйнөлүк масштабта биздин кыргыз ислам адистеринин дүйнөлүк масштабтагы профессорлорун мен көрө элекмин. Тилекке каршы Кимсанбай ажы, Абдурахман ажы дегендер болушкан башында. Бирок алар сүрүп чыгарып коюшту да кийинки азаматтар дейличи. Муфтият эң алдыда болгон. Мисалы үчүн эмне үчүн ислам изилдөө борборлору түзүлгөн жок? Мен Стамбулдагы ислам изилдөө борборун көрүп алып таң калдым. Аль-Асқар университетинде болдум, Каирдеги. Аль-Асқар университетинде педагогикалык факультеттер бар да. 970-жылы түзүлгөн университет. Дүйнөдөгү эң эски университеттердин бири. Техникалык факультеттери бар. Бирок ислам аларга жолтоо болгон жок. Ширк-пирк деген сөздү укпайсың. Ушундай элекемиз да, мындай чындыгында туура мамиле кылып, өнүгүү үчүн бир нерсени пайдаланса болот да. Мисалы үчүн мына президенттик бийлик деп атабыз, парламенттик болуш керек деп атабыз, аралаш болуш керек биз дейбиз. Тигиниси да колдон келбейт экен, мунусу деле колдон келбей атат. Дүйнөдө президенттик мына Америка бар, президенттик бийлик. Сонун эле өнүгүп атат. Премьери жок, кабини жок. Президент өзү башкарат өкмөттү. Мынакей Германия таптаза парламенттик өлкө. Президенти жөн эле баягы кол коюп берет. Кол коюп берет мыйзамга. Франция мына аралаш болуп атат. Аралаш болуп атат. Англияны айтпай эле коелу, монархия. Монархия. Зато парламенттик. Баары эле сонун иштеп атат. Туура пайдаланса, өнүгүү үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштесе өсөт экен да. Аны эл үчүн дебесең, тигинин да жарабайт экен, мунун да жаман экен, баарын чаңып жүрөбүз биз. Биз бир жээктен экинчи жээкке улам менен секире берет экенбиз да. Чыдап, ошол өзүбүзгө туура келген системаны алып кете албайт экенбиз да. Алып кете албай жүрөбүз демдигичи. Бир парламент, бир палаталуу парламентти көрдүк башында, анан эки палаталууга өттүк. Анан кайта бир палаталууга келдик, партийный системага өттүк. Анан азыр аралаш системаны көрүп атабыз. Бул өзү партиялык система, бул дүйнөлүк практика болуп атпайбы? Эгерде биз туура жолго коюп, ондогон туура пайдаланып, анын мүмкүнчүлүктөрүн, анан тынбай окутуп саясатчыларыбызды, туурабы? Жаштарыбызды, ошо жаш кезинен окутуп саясий нерселерге, анан туура пайдалансак, анан ага преференциалдык шайлоону кошуп койсок, баягы тизме менен жалпы эле өткөрбөй турган, мисалы Германияда ошондой го, Францияда да ошондой, Италияда ошондой. Анан кыргыздын өзүнүн эмесине да туура келе берет, менталитетине да. Биз эми көчмөн элбиз, абдан пассионардуу элбиз. Мындай бир сунуш айтсак, ага 5-6 сунушту кошо айтабыз. Демек бул парламентаризмдин элементи биздин каныбызда бар экен да. Илимий жагын эметсек, бизде мына бир 5 мүнөттөй калыптыр. Мына диний окуу жайларындагы эле окуу жайлар, мектептерди айтып кеттик, жогорку окуу жайларды. Илим жагынан деле биз талкаладыкпы? Талкаладык. Тилекке каршы жаш илимпоздордун сыртка чыгып кете турган мындай бир шарттарын түзүп алдык дагы, анан колубуздан чыгарып жибердик. Илимге башынан керектүү каражатты бөлүүдөн да качып туруп алдык. Илимпозго эмне керек? Илимпозго шарт керек да. Шарт керек,
бала чакасын бага турган кичине колдоо керек. Бирок бул жерде дагы өзүбүздүн кыргыздын менталитетине туура келген нерсеге алакты болуп алдыкпы дейм да. Мен академикмин, мен корреспондент мүчөмүн, менен өткөн акылдуу ушул эми боюнча жок. Өзүнүн үстүнөн иштеп, илимий мектеп түзгөндүн ордуна бир башка нерселер менен алакты болуп алдык да. Өзү кийинки учурларда мен көп эле ушу жака ооп жүрөм да, өзү университеттерде жасалган илим более эффективдүү болот экен да. Себеби ал жерде илим менен билим берүүнүн айкалышкан нерсеси болот экен. Совет Союзунун учурунда биз Илимдер академиясын кармаганга кудуретибиз жетчү. Себеби ал кезде такыр башкача саясат болчу. Азыр эми Россия көп каражат жумшап кармап атат, өзүнүн колунан келип атат, анча-мынча жакшы иштерде эле болуп атат. Эми чоң мамлекет экен, бирок бизде андай болбой калды да. Эстондор ошол эле 91-жылы эле Илимдер академиясын жоюшуп, 2 университетке институттарын бөлүп беришкен. Тарт университети менен Таллин университетине. Дароо батыш системасына өткөн экен, батыш системасына өтүп, бөлүп беришкен, бир илимий даражаларды сактап калышкан, академик, корреспондент баарын академикке өткөрүшүп, эметип калышкан. Эми азыр акыркы 10 жылда, 15 жылда ал жерде шайлоо деле жок. Андай нерсе баягы коомдук бир окумуштардын клубу катары мындай эме кабыл алынат да. Ада батыштабы. Негизги илимий бирдик болуп, ал жерде университеттин кафедрасы эсептелет. Кафедранын башчысы ректорлорду титиретип кармап турат керек болсо. Себеби илимдин баардыгы, билим берүүнүн сапаты кафедра менен гана байланыштуу. Өзү ушул туура эле да. Кембридж, Оксфорд баардыгы ошондой да. Ньютон өмүрүндө ректор болгон эмес да, туура. Ал кафедранын, Ньютондун кафедрасы азыркыга чейин талашып, менмин дегендер кафедраны башкарып турушат да. Ошол эле акыркысы, мен азыр эсиме чыгып калды, Адамс болуш керек, математик, по-моему. Адам мурун Дирак, Поль Дирак, ошогон калибрдагы окумуштуулар кармап турушат. Демек, университеттиктеги илимди өркүндөтүү саясаты биринчи орунга коюлуш керек менимче. Бирок Кыргызстандагы коркунуч академияны жоюп салабыз деп, жана батышка өтөбүз дегендей кылып, жана сиз айтпадыңызбы, Эстонияда 2 университетке бөлүп салган деп. Антсе Кыргызстанда Илимдер академиясы да жоголот, жогорку жайларда дагы илим пайда болбой калышы мүмкүн. Туура эле. Анда эмесе академияны баягыдай приоритет берип, өнүктүрүү шартын түзүшүбүз керек. Мамлекет өзү негизги оюнчу болуш керек. Илимий багыттагы заявкалардын баарын мамлекет өзү бериш керек. Приоритеттер менен мага могу керек. Энергетика боюнча, тоо кендери боюнча, коомдук илимдер боюнча деп ошолорго ачык конкурс менен кетиш керек да. Азыр ар бир эмеге бирден каждым сөзтөн посерган болуп атпайбы? Же физиканы өнүктүрө албайбыз, же филологияны өнүктүрө албайбыз. Кичине-кичинеден бермиш болобуз акча. Алар иштемиш болуп атышат. Биз каражат бермиш болуп атабыз, алар иштемиш болуп атышат. Кимди алдап атабыз? Өзүбүздү алдап атабыз да. Ошо приоритеттик жагын пайдаланып, анан биз кичинекей эле мамлекетпиз. Окумуштар чейин эле бирибизди билебиз. Ар бир күчтүү, эң алдыңкы деңгээлдеги академиктерге өздөрүнүн кафедраларын бериш керек менимче. Университеттерде. Илимдер академиясынын институту менен университеттин ортосу ашып барса 2 километр, 3 километр. Вот ошого эмне үчүн поголовно өтпөй жатабыз? Бул жагы дагы өзүнчө бир кызыктуу нерсе да. Мисалы үчүн ошол эле эстондор ошондой кылышты да. Биздин лабораторияны, мен илимдин кандидат, илимдин доктору болгон лабораторияны өзүнчө ошол жердеги Тарт университетинин кафедрасына беришти. Азыр ал кафедрада 50 кызматкер иштейт. Кичинекей эле Эстонияда 1 миллион 200 миң калкы бар, 1 миллион 100 миң. Азыр азайып атат аларда. Бир кафедрада 50 адам. 50 адам, анын ичинде илимдин докторлору бүт. Практически. Эми PhD-ге өтүп алышкан алар дагы. Мейли. Бирок алардын илимге болгон мамилеси такыр башкача да бизде. Ушу мамиледен болуп атат да баары. Бардыгы мамиледен болуп атат да. Ректор түшүнө билиш керек, министр түшүнө билиш керек. Кечирип коюңуз, министр өмүрүндө бир илимий макала жазбаса, илимден эме болсо, ал үчүн кызыксыз да, туура. Андан көрө мектепке көп көңүл бурушка аракет кылат. Университеттерге көп көңүл бурушка аракет кылат. Бизде азыр 2 баштуу башкарып атат. Билим берүү жана илим министри деп койгонбуз, анын Илимдер академиясы. Бул жагында карашыбыз керек. То есть администрирование да бул жерде абдан маанилүү да.
ал жолтоо болбош керек, ал наоборот өбөлгө турган нерсе болуш керек. Негизги кыймылдаткыч күч бул ошол илимий кызматкер болуш керек. Ошонун кызыкчылыгында, ошонун айланасында түзүлүш керек да бүт система. Анын ойлоп тапкан нерселери мамлекет өзү коммерциализация кылып, керек болсо сатып алыш керек, патент менен чогуу иштеш керек, башка жактарга чыгаруу маселесин камсыз кылып бериш керек. Өзүбүз бир аз карапайым эл болобуз, илимпоздор. Айрыкча физик, математик, химик, биологдор. Бир эме лабораторияга кирип алып, подвалда жата беребиз. Бирок андан да чыгыш керек да. Анан бизге ким жолтоо болот? Ошо дүйнөлүк илимий лабораториялар менен байланышып иш кылганга. Азыр коммуникациянын баардыгы мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы үчүн мен бир кристалды алып, анын термодинамикалык параметрлерин, оптикалык параметрлерин, электрик параметрлерин өлчөгүм келсе, мен айтар ошол эле Япониянын, ошол эле Кореянын университеттери менен байланышышым керек да. Өзүм ал установканы жей албайм. Ошо кымбат мен үчүн ал установканы азыр сатып алыш. Бирок менин башчыларым, институттун директору, академиянын президенти, министр ошондой шарттарды мага түзүп бериш керек да, хотя бы Россиянын университеттери менен. Эртең менен мен берсем параметрлерди, интернеттен кечкурун алам да, аны отуруп алып ойлоно беришим керек. Аны моделдерин түзүп. Ушундай шарттар толтура да. Маселе көп. Маселе көп. Биздин убактыбыз да бүтүп калыптыр. Рахмат сизге. Динден баштап илим менен бүттүк деңиз. Тиги параметрлерге өттүк, жанагы илимий. Рахмат сизге. Бизде конокто Каныбек Осмоналиев болду, профессор, физика, математика илимдеринин доктору, жана мурдагы министр, мурдагы диний иштер боюнча комиссиянын мурдагы төрагасы. Рахмат сизге. Рахмат сиздерге. Саламат болуңуздар.